Кыргыз эли Атакемдин бабасы, жүрөгүндө жок тааруудай карасы, көкүрөктү көкөлөтүп ысымын сыймыктанган мен атанын баласы. 10 октябрь Ош драм театрында, 11 октябрда Жалал-Абад шаарынын Барпатындагы драм театрында Талант 60кадан атамдын жолун ыладым, ырымды элиме сунамын аттуу чоң программадагы концерт. Саламатсызбы, урматтуу Талант мырза, кош келипсиз. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат келип бергениңиз үчүн. Чоң рахмат. Эртең концертиңиз болот Ош шаарында. Ошол концертке даярдыктар кандай болуп атат? Даярдыктар жакшы буюрса, мен колуман келишинче чуркап атам. Мен кече келдим да. Кече келип эле машина менен келдим. Себеби самолетко билет эрте албай калып, билетим жок болуп калып, азыр келип алып, азыр да мындай чуркап аткан кезимде, себеби ырчыларга дагы Бишкектен кыргыз эстрада ырчылары мен колдоп коштоп келе турган ырчы айым мырзалар да келишмек. Алар да машина менен келе турган болуш. Машина менен келе атышат. Себеби мен өзүмдүн күнөөм Бишкекте концертимди өткөрөм деп болгон күчүмдү ошо Бишкекке жумшап атып концертиме ушул Оштун самолетунда билеттерди албай калганыма өкүнүп атам да. Анан айла жок, эми баары колдоп коштойм деген адам азыр машина менен болсо да келе атышат. Коноктор Ая Урматнеле, Султан Ильяс Өктөм, концерттин алып баруучусу Манас Алыкулов. Башталышы саат 19:00. Даярдыктар жакшы буюрса, бул менин Оштогу тушоо кесүү аземим да. Бул эң негизги максатым бул жерде өзүм мекенимен, өзүм кичинекей мекенимен, өзүм элимен ак батасын алып, тушоомду кесип берсе, бир жакшы чоң инсандан угуп калдым. Эгерде сен ырчымын десең, биринчи өзүңдүн тушоо кесүү концертиң кой, анан кийин сен ырчысың. Мең ырдап жүр, тушоо кесүү концертиң болбой, сен ырчы эмессиң дейт да. Бул ушундай шоу бизнесте бир өзүнүн эмеси бар да. Андыктан ансарда ошол биринчи эле ошол элимен батасын алайын, тушоомду кесип берсин деп, жалпы кыргыз элимди, Ош чергесинде жашаган өзүм бүр туугандарым, тууган уруктарым баарын өзүмдүн аземиме чакырып атам тоюма. Концертиңиз кандай өзгөчөлүктөр менен коштолот? Кандай өзгөчөлүктөр бар концертиңизде? Өзгөчөлүктөр бул жерде мен деген атамдын обондоруна көп басым жасачу эмесмин. Себеби башка обондорум көбүрөөк ырдап калып, азыр бул концерттин өзгөчөлүгү атамдын эски ырларын кыргыз эстрада жылдыздары менен дуэт катары ырдайм. Ошол өзгөчөлүктөр да көптөгөн өзгөчөлүктөр бар. Бишкектен дагы чоң эстрадачылар келет да. Бишкектен келишет, ооба. Бишкектен көбүнчө Бишкектен келишет. Азыр көбүнчө мен кече Бишкектен байкадым. Ая Садырова экөөбүз ошол Бишкектеги концерттин эң аягын ырдаганбыз да. Ошончолук эл аягында күтүп, ошо аяны күтүп отурушканда өзүнүн көрөрмандары бар экен, байкашым боюнча. Анан мен ойлодум, значит, бул концерт канчадыр бир пайыз аянындагы менети бар менин концертимечи. Себеби экөөбүз чогуу дуэт ырдагандан кийин Ая экөөбүздүн концертибиз десем деле жаңылышпайм го. Ая мени колдоп коштоп, менин жакын досум, курбум, кесиптешим, ушул Ая экөөбүз сөзсүз түрдө ырдайбыз дуэттерди. Кыргыз эли Атакемдин бабасы, жүрөгүндө жок тааруудай карасы.